Bizim Kırgız yerimizge 2020 yıl geldi. Bardığımız uşul içine çoğun bu uşul biz canızıldı kütөбүз. Жаңы жыл өзүнчө бир жомоктогудай, өзүнчө бир укмуштуу майрам катары бардыгыбыздын эсибизде калган. Ага айтып кетти, мен дагы 1981-жылы Ош шаарындагы Валентина Владимировна Черешкова аттагы мектеп-интернатты алтын медаль менен бүтүп, анан ушул эмгек жолду баштаганбыз. Ушул эмеде Айчарба министрлигинде мен 2014-төн бери иштеп атам. Анан жылда биз ушул мектеп-интернатка багы шефство алганбыз, спонсордук жардам көргөзүп келебиз. Ушул биздин чоң жамаат бир күндүк айлык акысын ушул интернатка берип келет. Бирок негизи мен ойлойм, бул аздык кылат. Ушул мектепке мен да бир келип, көрүп, өзүм дагы таанышып кеткем. Агага чын айтканда бир жума мурун айтып, өзүм бир ниет кылып койдум эле. Барып, ушул жакшы майрамды балдар менен чогуу тосойлу деген ниет кылдык эле. Аллага шүгүр, келип сиздер менен чогуу отурабыз. Урматтуу ушул мугалимдер, агайлар, эжекелер, урматтуу ата-энелер, сиз жаш балдарды карап туруп, мен ойлойм, биздин келечегибиз жакшы бир болдурду депчи. Кудай буюрса, ушул мектептен, ушул мектеп-интернаттан бүткөн балдар келечекте Кыргыздын туусун бийик көтөрүп, Кыргызстандын экономикасын алдыга жылдыра турган ушул балдар деп ойлойм. Чын айтканда, Айчарба министрлиги бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир 3 интернатты колго алганбыз, шефство кылып туруп. Бирок ушул интернатка биз мындан ары дагы көбүрөөк жардам бергенге убада берип кетебиз. Чын айтканда, мына агай өзү да айтып атат, бул былтыры бир көбүрөөк эле, бир азыраак окуучу окуп билим алып атат дейт. Мен ойлойм, өзү негизи мамлекет ушундай балдарды колго алыш керек. Колго алып,